Сиздер Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романынын кезектеги чыгарылышын тыңдай аласыздар. Студияда мен Абдурахман Абдивалиев. Батыр, ушул куш тилиндей ак кагаз менен барган Дубай саламда жашуу улуу агабыз Абилден экен деп билгейсиңер. Көптөн бери табым жок. Теңирберди акеме кашыңа алып, бир келип кет Батыр. Өзүңө айтар өктөм, акылдашар ишим бар. Ишенимдүү жигит Абил бийдин бул катын Бекназар Батырга алып келип тапшырды. Жалпы Саруунун кадырлуу бийи, өзү эске алып чакырып жатпайбы? Теңирберди Данбагар буга жетине албай, атайы, улуу башын кижик кылып, кеңешке чакырып турса, барбай коюш болбойт. Эсиңе ал, уруунун ыгынан чыгып кеткениңди безери дейт. Табы жоктура, нарыда. Ого кой, тирибизде күйүшпөсөк, өлгөндөн соң өкүрүшкөнү корусун. Аттан, силер барбасаң мен барам, деп Бекназарды ийгерди. Болжогон күнү Теңирберди, Бекназар экөө бийдин эшигине келип түшүп калышты. Абил бей соо болчу. Жаткан ордунан өйдө болуп, башына кара махмал топусун оңдоп кийип, кыйноо тарткан кишидей кабагын чүрүштүрүп, көзүн алсыз үлдүрөтүп, аянычтуу кебете кийип отуруп, меймандарды кабыл алды. Жай сурашкан соң, жаның соо чакта, тууган мындай турсун, бир Кудайдын өзү да эске келбейт тура, деп кыңкыстай тамшана. Соочулук дөөлөт экен, көпкөнчүлүк экен, соо чакта абудеш, качан жанга жабыр түшүп, кара башка күч келгенде, алыс менен жакындын ортосу чинелип, кастын, достун кадыры билинет экен, Теңирберди аке. Теңирберди тонунун этегин менен тизесин кымтынып, копшолуп койду. Ак сөз бей, кыркылышып кеткен күндө да, туугандын дитинде тууган үчүн, ийненин учундай болсо да, бир жылуу ой кала берет. Өз колуңду өзүң кесип таштай албайсың, Теңирберди аке. Дагы эле болсо да, сиз менен биз сакалыбызды сүйрөп, наркты тутунабыз. Жаш балдарга катуу тилибиз тийсе, аларды жаман болбосын дегенибиз го. Акыр кыямат жакындап калганбы дейм. Жашы улуудан насаатын жаштар терс алып, жамандык катары көрүп, фурсатына кыспай турган болду. Теңирберди жер тиктеп кирпигин кыбыратып, Абил бийдин сөзүнө тен бергенсип, болумсуз инилеринин керсөөлүгү үчүн уялгансып, басынып отуруп калды. Абил бей онтоо менен кеп улантты. Кантеле, Теңирберди аке. Жаш балдарга туугандын баасы жок болсо болоттур. Амынтип, бир бутубуз көргө малынып турган чакта, сары оору менен алышып, көңүл тарткан кезде, Теңирберди аке, сиз менен бирге тууган кубат, билбейм, биз деле жаш болуп көргөн элек. Бекназар ойго батып тунжурап, бет алдын былк этпей тиктеп, малдашын жазбай катып отурду. Ал Абил бийдин жасалма кейпин эшиктен киргенде эле байкаган. Эти өсүп кеткен кичинекей кызыл көз, көзүнө дароо кездешкен. Ал көз канча алсыз үлдүрөйүн десе да, тереңинде төнүп турган заары сезилген. Бекназар шартты, сөздү баалап, акылдын жетегине карап да, иш кыла билген баатыр болчу. Сыр алдырбай, мынчалык алдына келип отурган соң, сөз акырына карап, мамилеге жараша ыгып отурду. Паңсат аке, кабар укпадык, чакыртпай келип ал сураш, ырас. Биздей кичүүнүн милдети эле, кечиргейсиз, деди акырын. Абил бей өкүнгөн болду. Ортого чычкан жорголобой калганын кесепети да. Учу бирге айрылат, түбү бирге кошулат деп кебин улады Бекназар. Биз түбү бир тууганбыз, бир урукпуз. Биздин арабыздагы кызуулуктан абы өткөн сөз эрени жок сөз. Бирок, бийди кул десе күлгүсү келет, кулду кул десе өлгүсү келет деген Паңсат аке. Анын сыңары, биздей букарага кырдуу чыккан, үн айкырып айбат кылгандай угулат. Көтөрүлгөн камчы бизге тапталган кылычтай болуп көрүнөт. Ушунун өзү көңүлгө дак түшүрүп, ызалыкты, кыжырды ойготот. Эрнөөсү күмүш кызыл кырма кесе менен мелтилдеп, балкымыз аксакалдарга тегеренип жатты. Айта бер, Баатыр, көйнөктүн кирин жууса кетет, көңүлдүн кирин айтса кетет, айта бер. Айтпаса да белгилүү го, Паңсат аке. Кептин тоо этер жери, биздин бийлер, биздин журт агалар, өз тууганынын сөзүн сүйлөбөгөндүктөн, өз журтунун мүдөөсүн көздөбөгөндүктөн, Абил бийдин көзү ачыла түштү. Сөз мааниси кайда кетип жатканын түшүнүп, анын алдын тосуп, аяр күлүмсүрөдү. Хан бүткүл элдин башы көзү. Элге баш зарыл, элге шарият туткан адил өкүмдар зарыл. Ансыз оозуңан кыйкырып чыга берип, эл тополоңго учурайт.
арыз угары, өкүм чыгарары калбай эл тозуп кетет. Мааниси ушул ки, ордого көрсөткөн ак кызматыбыз өз журтубуздун арын сатканыбыз болбойт. Өлкөбүздүн бирлигин тутканыбыз болот. Ыйык тактын алдында букаралык карызыбызды өтөгөнүбүз болот. Биздей уруулар көп. Ошол көп уруулардын ар кимиси ар башка талап коюп, чатак чыгара берсе, өлкөнүн не тарки калат? Туура. Ошол тарки чыкпасын деп, абдан көп иш өтөдүк. Ат болуп көтөрдүк, аскер болуп жоосуна бардык, эт болуп дасторконуна түшүп бердик. Өз терибизди сыйрып тон кылып чаптык. А биздин күнүбүз жылдан жылга оор, какшып бараткан башаттай кунарсыз болуп, жылдан жылга азайып, жоголуп баратабыз. Не үчүн биз ыйык тактын алдында букаралык карызыбызды билебиз, а не үчүн ыйык так букараларынын алдында эгилик карызын билбейт? Не үчүн букараларын күлү итке, тырмактуу кушка кубалатып, кармап жей бере турган таладагы илбесин катары көрдү? Абилбей башын акырын ийкелеп, жээги күмүш кызыл кырма кесени кезеги келгенде акырын алып, биртке жутуп, дагы эле ойдон бөлүнө албай, ой толгоо тартып отуруп калды. Өргө ичи тым-тырс болду. Эмне жооп айтар экен? Бүгүн сыйлуу оорунда отурган Теңирберди аксакал да күттү. Ойлой келсе, тиги да туура, бул да туура. Бирок бир туура эмес нерсе бар болчу. Бир күнөөлүү бирөө бар болчу. Абилбейби? Бекназарбы? Теңирбердинин акылы жетпеди. Сөзүң төркүндө, баатыр инем, деди Абилбей кандайдыр армандуу күйгө бой салып, иштен сызгандай, башын акырын ийкегелей отуруп. Элге карамсыз, албетте, ыйык тактын өзү эмес, ордодогу кайбир эссиз адамдардын кутургандыгы, кесири. Ал ким болмок эле? Ошол ыйык тактын өз ээси. Абилбей Бекназарды түз карай берди. Бейдин ушул карашында бул ойдон алыс эместиги, ошону менен бирге кантсе да сактыкты талап кылган аярлык турду. Мүмкүн, деди Абилбей акырын сүйлөп. Карап турарбыз. Азырынча күйүгүүгө себеп жок. Элини карамсыз башты Кудай өзү жазалайт. Кудай көрөт. Эсиздери анча көп болсо да, ордо ойлонуп жаткан чыгар. Ким билет? Эси жок баш болсо, эртең эле ийининен учуп түшүп калышы да ыктымал. Бекназар буга макул болду. Мүмкүн. Бекназарга эмне болгон? Эмнеге жинин кактырган бакшыдай жоошуп калган? Муну көрүп, көптөн берки жүргүзгөн кылдат ишинин текке кетпегенин Адилбей сезди. Элчи келгендеги жыйын Абилбейдин ниетиндегидей бүтпөй, эл ичиндеги буктар ортого ачык айтылып, кекенишүү менен тарабады беле. Өмүрүндө биринчи жолу бетке чапкан какку угуп, Абилбей сынган. Теске салып коюшка, ордонун күчү чактыгын мурдараак билгенде, ал ошондо Бекназарга катуу сөз айтмакчы эмес. Хан амирин тутса тутуп, бирок аскер болууну токтото туруу керек деген Бекназардан оозунуп сүйлөйт болчу. Алысты тиктеген шум ал өз катасына чөгүп калган жок. Катуу сөз камчы, жылуу сөз укурук. Аярбей өзүнөн ошондо чыгына калган журтту эми жылуу сөз менен үйүрүшкө өткөн. Эң оболу элдеги аксакалдарды үйүнө бирден чакырып, ордо жактагы жумшак кабарлардан, нарктан сүйлөй отуруп, жакшы мейман кылып, эртеси ар биринин алдына ат тартып, кымкап тон жаап чыгарып турган. Өз үйүнөн карыш жылган эмес, табым жок, деп жайып койгон. Муну уккан алыскы жакыны туугандык мамилеттен кутулуш үчүн бир дары ушундай учурда жагынып, бийдин көзүнө көрүнүп калыш үчүн убап-чубап келип, бийден зыяпат сый көрүп кетишкен эле. Абилбей, албетте, атты, тонду куру жилге сапырбайт. Ар бир уруктагы, ар бир топтогу аскер болуп жүргөн жигиттер жөнү жок топурабай, кандайдыр бир чырлуу ишке аралашпай, бабалар тутуп келген наркты аттабай, адептүү болушун, өз тирилигине ыгышын мыктап туюндурган. Кимде ким моюн толгосо, Кудайдын башка салган бир күнү акыры оор жаза тартып калышы ыктымалдыгын сөз акырына улаган. Кайбирлерге кыйытып айткан, кайбирлерге каар сездире катуу эле эскерткен. Ушундан баштап аскер ыдырап, Бекназардын жанынан эл суйла баштады. Эң акыры өзүнүн данбагарларынан өзгө бир да киши ага түз көңүл менен катташпай калды. Муну токтотушка, тоскоол болушка Бекназар умтулбады. Умтулганда эмне кыла алмакчы? Же ак паша тараптан жортуул жок, же хан тараптан ачык кысым жок. Эл тынч турмушка жан тартып, өзгөчө бир эрдемсүүдөн чыгынып турган чакта агымга карабаса элден чыгып калышы мүмкүн. Бекназардын жинин каккан, башын чалма түшүрүп, жоошутуп койгон мына ушул болчу. Азыр Абилбей көзүн кылыйтып,
Бекназарды бир тиктеп койду. Жалгыз аттуу жанкешти. Кар баскан тоонун кийигиндей короого баш салып келип бердиңби? Абилбейдин көңүлүнө ушул келди. Ичи дүрттеп, кыжыр кайнап, ясте кылып, эрдин кымтыды. Ал өзүн токтотуп, Бекназарга дагы бир назар салды. Токто. Сен али мага керексиң. Катуу сөз камчы, жылуу сөз укурук, ак сөз. Акылым кайдасын? Токто. Бул али керек мага, деп жатты анын аяр көкүрөгү. Кеңешер ишин эртеси Абилбей ортого салды. Элдеги кадырман аксакалдар, жакшы чыкма мырзалар шашылыш чогултулду. Сүзөөкмүн деп, кубарып көзүн үлдүрөтүп отурган Абилбейдин көңүлүндө нейлер ойноп жатканын бири да сезген жок. Кечки утур ыланган өңкөй билермандардын уй-мүйүз катарына ортосун жара келип, Абилбей отурду. Эми анын кейпинде сүзөөктүүнүн түрү жок болчу. Кайра оролуна толгондой, өз бийлигине, өз салмагына ишеними чыңалып, келбетинен салтанат, шаң көрүнүп калды. Жакшылар, деди Абилбей жапыз сүйлөп. Эч кимди тиктебеген калыбын жазбай. Менин башымда көптөн бери бир кайгы жүрөт. Кара баштын кайгысы кара жерге кирсен, менин башыма түшкөн кайгы дагы деле ушул олтурган улук, кичик, элдин туткасы атанган жакшылардын намысы. Отургандар дем тартпай кулак түрүп калышты. Абилбейдин чын эле кайгысы бардай, салыңкы кабагы отургандарды ого бетер өзүнө бурду. Ал кашын өйдө кылып, кыдырата тиктеди. Агайын, Рахматы Жаманкул кандай адам эле? Эмне үчүн сурап жатат? Кай бирөө бүшүркөдө. Төрдөгү аксакалдардын бири, Байкуш Жаманкул, момун адам эле, деп калды эчтемеден капарсыз. Абилбей башын кайгылуу ийкеди. Ошол момун агам кара ашы менен жатат. Отургандар шашылышып, тез-тез кобурашып, ким кимиси болсо да, Абилбейдин ниетине түшүнгөндөй, сөз этегин көтөрмөлөп калышты. Чөптөн башкага зыяны жок жүргөн бир байкуш эле. Балдары өзүнөн бетер момун экен. Бул дүйнөдө баары жогу билинбейт. Эл көргүдөй ашы суусу да берилбей жатат го. Абилбей сүйүнгөндөй обдулду. Мына, менин силер менен ийри отуруп, түз кеңешейин деген кебим да ушул болчу. Макул. Балдары тайыздык кылды дейле. Балдары тайыз болгону менен Жаманкулду мына эли тайыздай элек. Мына, турпактан тышкары турабыз го. Биздей туугандары аман. Биз кылбаганда ариетин ким кылат? Жаман тууганына жакшы аш берсе жаманбы? Эч ким Абилбейдин сөзүнөн сөлдүк таба алышпай, ийрилип баш ийкешти. Тууган турдук болуп бербейт. Күндө жамынып отургудай. Тууган бирде жакшылыкта, бирде жамандыкта каралашат. Бул кудайы иш. Ашы берилип калса, узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына аты ууланга не жетсин? Абилбей, душман көзүнө салтанат, тууган көзүнө урмат болгудай кылып, Жаманкул агамдын ашын берейин, ариетин кылайын, тиягы алайдан, өзгөндөн тартып, Анжиян, Маргалаң аймагын кабарлап, биягы Аксы багытындагы аттуу, тонду элди мүлдө жыялы. Кана, журт агалары, не дейсиңер буга? Абилбей кичине иштен онтоп кошумча кылды. Аттиң, тиги Сары Өзөн чүй, көл бети, кар жабас Кара Кочкор элинен санжырга үчүн мейман чакырсак болмокчу. Кантебиз, ортону орус кесип таштады. Жакшы атанган эл өргөнү дуу көтөрүп, бир ооздон Абилбейдин ниетин кубатташты. Бей, деди Домбо, саал мукактана элтейип. Эгер мындай чоң салтанат боло турган болсо, анда ханды чакыртыш керек го. Ханды башына албаса... Эсте бар, Домбо, деди Абилбей. Аны тиктебей акырын баш ийкеп. Кантсекта, алтын такка кулдук кылып турган соң, кепкеңе салып, жол сурап, алдынан өтүш зарыл. Абилбейдин көзү дирт этип, Бекназарга бир тийип, тереңде жылтырап, сынап токтой калды. Бекназар унчуккан жок. Жаманкулду ким билбейт. Абилбейдин эки ата өтүшкөн тууган эле. Таанышка да, чоочунга да, улууга да, кичүүгө да ылжайып күлүп учурашып жүргөн, дайыма шаа мүйүз өгүз минип, бала баккандан башканы билбеген, чынында чөптөн башкага зыяны жок, бир бечара момун болчу. Тирүүсүндө Абилбей аны менен иши да жок эле. Өлгөнү көп болгон. Жоголгон бычактын сабы алтын кылабы. Көз барында кадыры жок. Жаманкулга өлгөндөн кийинки ариет, урмат эмне үчүн керек болуп калды экен? Абилбей өзү даңкын гана көздөп отурат. Ага себеп керек. Ал кийинки 2 жыл ичинде өзү үчүн, Ордо үчүн көп эле пайдалуу иш бүтүргөнсүдү. Ордо менен элеттин ортосундагы шектенүүнү биртикелеп жойгонсуп баратат. Ханга аты угулду. Эми
колдон келсе, бул ишти биротоло бекемдеп кетсе, сөзсүз андан орду атакты, сыйды эч аябайт. Эл ичинде баркы көтөрүлүп, тизгин талашар, кеп кайрыр, пенде чыкпай калышы шексиз. Бул үчүн элеттин бели катууларын хан бүлөсү менен бир жыйындан баш коштуруш зарыл. Бир дасторкондон даам сыздырыш керек. Ал себепке кайда бармак? Көп ойлонуп, жаманда болсо өз тууганы Жаманкулга аш берүүнү эп көргөн. Мына ошол баш кошчу жыйында даамсызчу дасторконда ушул аш. Момун Жаманкулдун арбагы Абилбийге ушундай кылдат саясат үчүн көтөрүлүп жаткан эле. Кымызга кызыган, Абилбийдин жумшак тилине эриген эл дуулдай беришти. Мейли. Жаманда болсо момунда. Жаманкул өз тууганыбыз эле. Мейли, ариетине тик туралы. Журчулук, ошол. Колубузда камчы кылганча бирге көтөрүлө, чагымын. Рахмат, деди Теңирберди. Арбакты сыйлаган тириктен урмат көрөт. Жан бар жерде өлүм бар. Бул дүйнө кимге бапа кылыптыр? Кетебиз баарыбыз бир күнү. Чиркин-ай. Ар бирибиздин артыбызда өзүмдөй акылга дыйкан азамат калса, арман болбос эле го. Мартабаң дагы өссүн, иним. Байтеректей шактай бер. Абилбей максатына жетти. Эми ким чеки дейт ойлугун. Аштын качан, кайда өтөрүн, кайсы топ канча үй көтөрүп, канча союш менен конок алаарын, жана да аттын байгеси, Эрелгө чыкчы баатырдын, күрөшкө түшчү балбандын акызын кесип, бүгүндөн баштап камылга көрө берүүнү билермандарга катуу буйруп кеңешти бүтүрдү. Сарыбай төрдү, бүкчүйүп, былк этпей отурду. Эки көзүн тең көк жоолук менен таңып койгон. Баягы чатыраган мырза мүнүшкөр кайда? Жарым болуп бүрүшүп отурду. Бүркүт туткан жерлери каратырык болуп айыгып, өңү өтө серт көрүнүп калган. Көзү таанытат кишини. Көз көрүнбөгөн соң, же ойлонуп отурганы, же уктап отурганы белгисиз, тыртык эриндери гана бир түрдүү калбайып турду. Ал көкүрөгүн көтөрүп, оор улутунду да кулагын буруп тышты тыңшады. Тыштан балдардын чуулап, же алысырактагы ойноп жүрүшкөнү билинет. Ал балдарды үнүнөн ажыраткысы келди. Дагы кулак түшөп тыңшап, былк этпей калды. Сүйүмкан, деди бир убакта Сарыбай. Ия, мен жаныңда эле отурам, Кундуздун атасы, деди Зайыбы. Бери берчи, деп Сарыбай колун сунду. Бул суроо көптөн бери Сүйүмканга белгилүү болуп калган. Комузду сурап жатат. Сүйүмкан ылдам туруп, комузду керегенин башынан алып, Кундуздун атасы, деди бирдеме оюна келгендей. Комузду сунбай, мукактанып токтой. Ия, кана. Бир пас сүйлөп эле отурсаңчы, Кундуздун атасы. Бир аз сакайгандан бери ушул жалгыз комуз гана эрмек. Отурат, көп отурат. Буту уюйт, мойну уюйт. Унчукпай кымтып отуруп, жагы да уюйт. Ич бушудан башы жарыла тургандай болуп, ысып кетет. Тура калып кыйкыргысы келгендей. Башына чүңкөлүп турган түндө тытып чыккысы бардай. Отура жүрөгү суудан чыгып калган балыктай алдастайт. Айлаганча, күч кана. Кайра тагдыры жеңип, акылы жеңип, үшкүрүп отуруп калат. Үшкүргөн сайын дагы биртке кичинербейби? Дагы биртке шалдырабайбы? Бук болот, ичине арман толот. Ошондо комуз кайрадан келет жардамга. Сарыбай Зайыбына жооп бербей, колун зарылып сунуп туруп калды. Сүйүмкан бербей кое алабы? Мүнүшкөр, деди үнүн атайы көңүлдүү чыгарып. Көч жандар деп черчи. Сарыбай комузду алып, макул дегендей башын акырын ийкеп, комузду бир сыйра сыйпалап чыкты. Шашылбады. Кулактарын кармалады. Ойго баткансып, кылдарды сөөмөй менен сыдырып көрдү да, анан күйлөй баштады. Сүйүмкандын көзүнөн жаш төгүлдү. Демин ичине күчтөп кармап, тегиге шыбыш угузбай, жеңинин учу менен жашын сүртүнүп отурду. Күү өңүрөгөндөй кайгы шилеп чыкты. Комуз Сарыбайдын көкүрөгү, Сарыбайдын тили. Жайлоого тарткан көч шаанисин сүрөттөгөн шаңдуу күү башкача чыкты. Ындыны өчүү, чөгүү, аргасыз кайыр кош айтып, төмөн, кандайдыр бир туңгуюкка сүрүлүп бараткан кишинин арманы болуп чыкты. Ушуну сезип Сүйүмкандын көзүнөн жаш төгүлдү. Ал ыйлаганын сездирбеске тырышып, көзүн жеңи менен басып, демин ичине алып отуруп күүнү тыңшады. Көзүнүн жашы жеңин ным кылды. Күү аягына күңгүрөнүп, сызылып, өчүп кетип баратты. Кундуздун атасы, деди Сүйүмкан дагы атайы, үнүн шаңкылдатып чыгарып. Көч жандар ушундай беле? Деди Сарыбай өз оюнан алаксый. Көч жандар ушундай беле? Муңду чертип койдуң. Сарыбай таноолорун керип, улутунуп алды. Ошондой чыктыбы? Муңду чертип койдуң.
Сарыбай желкесін шылқайтып, дағы ойланып қалды. Bir уақта Құндыз қайда? Үнін ұқпайым да. Қыздар менен башатқа кетішкен. Ойнап жүрішеуі. Су алып кел дедім әлі. Сарыбай те алыстан шыбыр тұққан күш сыңары, башын қыңырайтып, құлағын түшіп, Сүйімқан, деді ақырын. Bir ұрты қайғылы тартыла. Құндыздың атасы. Дағы илап отырасың ба? Жоқ, Құндыздың атасы. Қалпайтпа. Көзі жоқ кешеге қалпайта берсе болот бекен. Ана біле. Үнің қарғылданып кетті ғой. Сарыбай қолын сұнды. Бері, жақын келші. Сүйімқан жақындабай қоя алабы. Сарыбайдың сұнылып тұрған қолы Сүйімқанды маңдайына ұрынды. Сарыбай сыйпалап келіп, мына біле, дағы илап отырыпсың, деді шалдырап. Сүйімқан Сарыбайдың қолын бетіне басып, андан ары тоқтын албай, үнсіз өпкілеп илады. Isықчаш Сарыбайдың тыртық алақанына құлап жатты. Сарыбай, Сүйімқан, деді ақырын. Ал қолын тарта албады. Мен сені Естужан дедім әлі. Өзім мойын сұнып қалдым. Тағдыр мұшыл екен, мойын сұнып қалдым. А сен әлі көне албайсың. Али мойын сұнбайсың, қантейін. Құдайдың жазасы ұшыл болса башымдан кечірейін. Сен ыйлағачы. Сен ыйлаған сайын көзімнің қадырын естетесің. Мен қиналдым. Маға оор. Сүйімқан мұрдын шыр тартты. Қойдым, Құндыздың атасы. Қойдым. Қарап отырып, көріп отырып. Шыдай албайым. Түте албаймын. Түте бөз. Түтпей қайда барабыз. Менің алым бұл болса, сен шөмтіріп, көзіңнің жашын тыя албай жүрсең, жалғыз қыздың күні емне болады? Күйпіл болып, жүдеп, басынып кетпей бе? Ошаны қара. Менің көзім да ошол, жүзім да ошол. Сүйімқан соғылығып, көзінің жашын сүртінді. Сарыбай қайрат қылып, ошент, белді бұ, белді өзіміз бұлбасақ, кім бұ перет? Деді да атайлап, зайыбының көңілін көтергісі келді бе? Қомызын қайра көліп, қандайдыр толқыған бей ырғағына салып, шаңду, құмарду қайрып чертті. Қарыпты қарып дей берсе, қарыптың алы не болады? Деді Ердемсей. Қарып болсам да, қарыпмын дегім келбей қалды, Сүйімқаным. Бағыма сілер барсыңар әлі. Торықашқа ат күлік жылқылы. Сарыбай аны менеп жүріп, тауына келтіріп. Майда маарекеге чаап, шығып кетсе анча сүйінч емес, екілеп, үштеп қалса шықпады деп қайғырчу да емес. Сый аты қылып қана жылтырлатып менеп жүрчү. Көзінен айрылған соң, ат менен да, ит менен да, бүркіт салуға өзіменен қоша кетті. Иши болбай отырып қалған. Торықашқаны жайдыр, қыштыр көр оқатқа мадыл минет. Сарыбай азыр ойланып отырып, көз алдына маңдайында тұмарша қашқасы бар, шымқый торы келді да, өйді тұра баштады. Сүйімқан қолтығынан сүйей берді. Сыртқа шыққанда, күн батып баратабы, деп сұрады Сарыбай тоқтала. Сарыбай, тауы қайтып қалыптыр, деп күбіреді да, қара марттың қырынан нары еңкейіп, көлкілдеп чөгіп кетіп баратқандыр, деді. Торықашқа қайда байланып тұрады? Сүйімқан жетелеп, Торықашқа байланып тұрған қазыққа алып барды. Жытығышқан иесін таныдыбы, же қашек сұрадыбы, Торықашқа оқыранып жіберді. Сарыбай екі қолын тең суна барып, Торықашқаны сыйпалап, қуды баласын еркелеткен кішідей, көкірегінен күңкілдеп, қайран Торықашқам, алың қандай, тұрасың бы, деп құлағынан сыдырып, соғырысын сылап көрді. Таш тоқым болып, арықтап қалған екен да. Ешігінде чоқойын көктеп отырған Мадыл, бұйыл көп меніліп қалды, деді күн өлідөй үні пас шығарып. Көп тірлікта. Сүйімқан, арық болғанда емне, семіз болғанда емне, деп қалды. Баяғыдай бұлқындып байгеге чабат белеңер, ептеп бір менгіч болып тұрса болды да. Сарыбай миығынан жылмайып, деп күрсініп қойды. Ал аттың құйрығынан қошқылдап тартып көрді. Қуаттық ел екен. Мен ошол байгеге чапсамы деп ой қылып тұрам. Емне үшін чаппайбыз. Торықашқам чабылып жүрген, көп байгені ала жүрген. Мадыл қолындағы чоқойын таштап жіберіп, ордынан тұра, жылаң аяқ басып келді да. Қантип чабылат аке. Өзі көкшілті болса, байгемес ушыл қыштан есен шығып берсе қана. Сарыбай, Мадыл, деді Ергей. Тапташын маға қой. Ең оболы жемге байла Торықашқаны. Жақшылап семірт. Күзге чейін далай күн бар. Жаманқұлдың ашына бар тәуекел қылып, бір чаап көребіз. Құдайдан тілейбіз. Торықашқам шыға жүрген мал. Мадыл ағасын бір қор таңырқап, қуанып тіктеп қалды. Ал анын мынчалы көңілі көтеріліп, ертеңі жөнінде сөз қылып отырғанын көптен бері көрө элек болучу.
Бир кездеги чатыраган саяпкердин кыялы келип турду. Көңүлүн андан нары улап, жок дегенде кыялында мурдагы оролдогусундагыдай көтөрүңкү болсун деп аргасыз ойго түшүп, Мадыл агасын кубаттады. «Я, кайран тору кашканын өнөрүн дагы бир сынап көрөлүбү, аке?» деди ал. Кыял деген күлүк нерсе го. Бир кезде тору кашка байгеден чыгып келгени, суусар тебете кийген мырза саяпкер Сарыбай жымыйып, тору кашканын тер акысын алып, арттан кел деп коюп, өзү көп кишилер менен аттанып кеткени, байгеден тийген кулунду бээни жетелеп, кубанып үйгө кеч келгени көз алдынан чубап өтүп, көздөгү мааракеде да тору кашка так ошондогудай чыгып келсечи деген көңүлүнө алыстан үмүт келип, бир урунуп кетти. Ошент, жакшылап бак, таптаганым мага кой. Ага көз керек эмес. Мадыл тору кашка атты чындап бага баштады. Тиги бу ишине ыдындын чобурун сурап минет, же жөө бүтүрөт. Бара-бара өзү да берилип, ченин бузбай жемдеп, сууну челектеп ташып берип, бир жерине да чыла жугузбай тарап, эртелиге жанынан чыкпайт. Тоолук бир айдан кийин тору кашка ойноп калды. Сарыбай келип сыйпалап көрдү да: түзүк, жал алып калыптыр. Эми акырын жетелеп тышка чыгар, жетелеп сугар, деди. 2 күндөн кийин 3 ирет таң ашырабыз да, бирткелеп тер алдырып, кайра таң ашырып коебуз. Көшөк майы тер менен түшөт да, эти ката берет. Андан кийин дагы толук бир ай чыдап багасын. Анан Кудай кааласа, тору кашканы чындап суутуп, чоң мааракеге таптай баштайбыз. Сарыбай ошол күндөрдө көз кайгысын такыр эстен чыгарып, түнкүсүн да, күндүзү да аты менен алек болуп калды. Агасынын мынтип турмуш күрөшүнө кайрадан киргенине өзү эч ойлоп таппаган дары табылгандай ыраазы Мадыл ат багуунун бир машакатына кайыл. Бир күнү түн жарымы оогон ченде Сарыбай жаткан туштан дүпүрөтүп бирөө ат бастырып өтүп кетти. Ит чаяланып үрүп ээрчиди. Сарыбай жүрөгү булк эте башын көтөрө берди. Аттын дүбүртүп ат алыстап кетти. Сарыбай «Ой!» деп аптыгып кыйкырып турду ордунан. «Кетти кокуй!» Сүйүмкан чочуп ойгонду. «Ыя, ыя!» деп карбаластап, Сарыбайдын этегинен тартып, «Кундуздун атасы, каяка барасың?» Сарыбай: «Мадыл, кайдасың, Мадыл?» Сүйүмкан: «Эмне кыласың кокуй жети түндө?» Мадыл да ойгонуп: «Я, аке!» деп үн берди үйүнөн уйкуга карамагып. «Эмне?» Сарыбай: «Көзүң кашайгыр!» деп кыйкырып жиберди. Темселеп эшиктин көзүн сыйпалап жүрүп: «Тур, атты кара!» «Турат да!» «Эмне, турат да!» деп жөтөлүп, кыңкылдап Мадыл үйүнөн чыкты. Ошол убакта ат дүбүртү таптакыр жоголуп, каңшылап үрүп ээрчиген ити кайрылып келаткан эле. Мадыл атканага барып, тору кашка турган жер бош турганын көрүп, алдастай түшүп, ар бурчка бир чуркап: «Ай, ат жокко, бошонуп кетсе керек!» деп короо тегерине карбаластай түштү. Эшигине чыгып, Сарыбай жер муштап отуруп калды. Кол жууп турбуз эмесе аттан. Бирөө минип кетти кокуй ушундан нары. Жүрөгүм солк этти эле. Ошонун басыгы болчу. Мадыл аңырап: «Токто! Өй, кимсиң? Токто!» деп үнү тоо жаңыртып, ат кеткен жакка карай далбактап чуркады. Туугандар бүт ойгонуп, бири түшүнсө, бири түшүнбөй, жабылып тура чуркашты. «Ой, эмне болуп кетти? Тору кашка атты ууру мине качты дейт го. Кокуй, эмне болот эми?» Мадыл балбалактап токой аралап баратты. «Өй, тамашаңды кой, токто! Бери, ким болсоң да!» Эч ким үн берген жок. Токой ичи тоңгуйук жемжирт. Мадылдын балбалактаган үнү кырдан кырга урунуп, алда кайда сиңип кетип жатты. Сүйлөшкөндөрдүн биринин үнүн таанып: «Ыдын!» деп чакырды Сарыбай. Ыдын жүгүрүп келди. Сарыбай: «Токтот наркы Мадылды!» деди. Ууру алды. «Өзүн торойто чаап таштап кетпесиң кокуй!» Жаман чобуруна мине чаап, артынан кыйкырып, бир убакта Ыдын Мадылды кайрып келди. Энтигип күйүгүп: «Кокуй, көзүм кашайды. Я, ушинтип алдырып жиберебизби тору кашканы?» деп алдастап, эмне кыларын билбей, үйгө жөлөнүп отура калып, кайра тура калып басты. Сарыбай эми акыл токтотуп калган эле. «Кой эми», деди. «Өкүргөнүңдө ууру кайра алып келип береби. Болду эми. Бир гана аттын дүбүртү кетти. Чөө келип аңдаган ууру окшойт. Тору кашка айтылуу күлүк мал. Ууру акылы болсо союп жебейт. Теги таласты ашырып, казакка өткөрүп жибербесе, чыгат бир күнү. Куру бакырганды коюп, агуро эртең тезинен бийге бар. Айт болгон иште, суроо салып кел». Ал түнү Мадыл уктаган жок. Таң түн көйгөндө Ыдыңдын чобурун салпылдатып чаап, Абилбейдин алдына барды. Айтты болгон иште. Абилбей чын кейип:
Атаңы, жолда өлгір-ай, кем қолды болды екен? Сарыбай өзі тегінтіп жатқанда, деді. Анам Мадылдың өзін жемелеп, күлік аттың жоғысы көп боларын білесің ғой. Анан жанына жатпайсың ба? Чылбырын беліне қармап жатпайсың ба? Жанында әлі жатып желем, алдырар күні жаздырар болып, деп қалтырады Мадыл. Көзім қашайып, ошол күні үйге. Абилбей күлді. Қатынсырап кеткенсің ғой, еркек тана. Мадыл сөз таппай жер тіктей берді. Көзім қашайып, алдырар күні жаздырар болып. Абилбей күрсіні башын чайқады. Өз бойыңа сақ бол, қоңшыңды уыры тұтпа. Кимден көрөбүз? Қайсы қоңшыбызды уыры тұтабыз эми? Ия, болып тұр. Сарыбайға дуа деп қой, кейбесін. Бұйрықты мал болса табылып қалар. Өзім алдырдан издетем. Тегі жықса Құдайдың бергені. Мадыл қуанып қайтты. Абилбей алдыртан мершемді уырыларды аңтартты. Ет шегі шықпаған соң, елден елге қатулап сұро салдырды. Чатқалға, бұяғы кетмен төгі, төмен қара дарақ тарапқа сұро салдырды. Өзімдің атым деп издетті. Бирок куду суға чөп кеткен ташқа оқшап, торғашқа ат дайынсыз кетті. Қомызын жай теріп, қандайдыр бір чымчықтан сайрағанын сөйлетіп отырып, Сарыбай күліп қойды. Қысталақ, деп башын чайқады. Қайран торғашқаның қадырын білбеген бір ит уыр алған екен, тешіңе таш тегір. Ет үшін сойып жіберген екен. Көріңдің ғана таш шыққыр, кем ғана болды екен, деп күйді Мадыл. Болып тұр, деді Сарыбай қомызды қатуылап, шаңду қайрай. Көрпенде да, аш болсын қыз талақа, аш болсын. Қызылжардың боз таласы, кеч күз. Төменкі мелмілдеген қара дарақтың тоғы жақты қарай жылып келе жатқан көп қараған шықты. Улан берілеп, даған алына берді, атчандар. Ең алдында аралықты оқчын қармап, туу башы келе жатады. Жел қанатына жайла түшіп, толқын, бұралып туу қандайдыр шаңду, сүрді. Туу артында иреңі сұр жаш мырза. Менгені буырыл жорға, ырғақты чайпалып, үстіндегі мырзаны бір қылт еткізбейді, ойын бұзбайды. Жаш мырза алты менен саймачы өрген, қызыл қымқап киген, бұтында көк бұлғары өтік, башында жарлығы жоқ көк чалма. Бұл тарапқа жаңы келетқаны білем, екі жақты көз қиығы менен чалып, алыстан сырды тіктеген тоо баштарына көз қадап келет. Қандайдыр көңіліне күдік түшкен сымал, бұрыссыз қабағын чытайт. Чытайтта тымпыят, мырзалық салтын қойы берісі келбей, жаштық аваз көйлігін өзі тыят. Беліндегі үч орылған көк бота құрдың сол ныптасында қара болот дамашки қылычы. Бұл Құдайырхандың тұн баласы Насирдин бек, жанында Абдырахман, үстінде хан ордасының таасырлы кишилери кичүү қарала қымқап тон, башында чымкый қызылманат тышталған сеңсел жүнді қара көрпө тебетей. Баяғы елчі жүргендегі арнесіге қооп менен тигиле қалып, ойноқтап тұрған тажал көз азыр өзіні артықша ишенімді, оға бетер өткір болучу. Қырықтай сыпай төрттен саптанып, қылқылдап чубап алардың аяғында. Адырдың түбіне тарта етекке жайықты бош таштап, қатар-қатар тегілген үйлер көрінді. Арбірінің ешігінде топ-топ кишилер, тоқулу аттар. Насирдинбек үйлерді içinden санай баштады. Бирок жаңылып кетті. Бұлар таасындап көрінгенде, үйлерден бір топ атчан тез бөлініп шықты. Тоқтолбай түзеле бері ат қойышып жіберді. Теги азу аттарын шамалдай арқыратып, қиқырық чуу көтеріп келетқандардың ішінен екі қаран алға озды. Мырзам, бұл төп тағаларың, улуқтара жалуу мұсылман баласының бір ишеничи. Мырза Насирдинбек жейіншерінің урмат үшін көкбөрі алып чықты. Бұл улуқ сыйдың, қадырдың белгісі, деп жаш мырзасының көңілін тындырды. Насирдинбектің жүзіне қызыл жүгіре түшті. Бирок үн чыккан жок, ичинен тынды. Көкбөрүчүлөрдү аваз кылып тиктей баштады. Көкбөрүнү алып чаап келеткан алдыңкы караан заматта кайгып сыпайларда бир тегерени өттү да, кайра дал Насирдинбектин алдына келип, атынын башын чор тартты. Аты кош аяктап тура бергенде, алдындагы торпокто башынан өйдө көтөрө берип, буурул жоргонун бутун алдына ыргатты. Жоргосу селт эте түштү да, жер чапчып, куйругун көтөрүп, торпокту кошкора тиктеди. Көкбөрүчү бүктөй кармаган камчысын көкүрөгүнө ала берип таазим кылды. Рахмет үкем, рахмат, деп алкады Абдырахман. Насирдинбек белиндеги кара болот дамашки кылычты чечти. Батыр, мына ушул курал менден сыйлык болсун. Алып жигит кылычты кош колдоп алды. Жогору көтөрө, муздак болотко эрдин тийгизди да, анан кынынан шар сууруп, асманга тип-тигир ытып, кайра сабынан шап тосуп алып,
Рахмат, тақсыр, деп аттын тезгінін бер қағып, дер қойып чаап кетті. Аңгыча бір товатчан желдері бастырышып, тосып чығышты. Алдында Абилбей өз эле, жадырап сүйініп, «Ханзада женибизге башыбыз тартуу, кош келипсиз Ханзада», деп салам айтып тура калды. Насирдин бек бир тиктеп алды. Абдурахман эңиле калып, анын кулагына шыбырап, бул элдин экисинин бири Абилбейди таанытты. Насирдин бек сыпаа жылмайып, Абилбейдин колун алды. Ошол замат сыпайлар тең жарыла алдыны ача беришти. Туубашы озунуп алга чаап жөнөдү. Абилбей өзү аттан түшө калып, торпокту туура кучактап, Насирдин бектин алдына өңөртү салды. Жаш мырза торпоктун оор тулкун ээрге бекем кучактап басып, араң токтотту. Туу артынан көнгөн буурул жорго куштун канатындай дир-дир этип жөнөп берди. «Насирдин бек!» дешип ураан көтөрүшүп, сыпайлар артынан ат коюп жиберишти. Абдурахман менен Абилбей жаш мырза торпокко кошулуп, ооп түшүп калбасын дешип, Насирдин бектин ачыла салдырып бараткан жоргосун жандап, сагактап кетишти. Абдурахмандын белги берүүсү боюнча, Насирдин бек башка үйлөрдөн өйдөрөөк, бийик тектирге тигилген эки ак өргөнү карай тизген бурду. Чарылдаган кыйкырыктардын өрттөй чатырап коштоп келаткан сүрөөн менен чоң өргөөнүн эшигине жетти. Баятан жардап, эшигинде турган 3-4 кара адамдар уурт жыйбай алаңдап калышты. Булар Абилбей атайы койгон уруу аксакалдары болчу. Оор торпок көрсөтүп жерге түштү. Аңгыча үйдөн элечегин кайкылатып, өзгөчө сыпаа түр менен Каракаш айым чыкты. Абдурахман тааный коюп, «Ha, Каракаш жеңей, сууга!» деп жаш мырзасынын жолун чалып, сал чөрүлгөсүн өтөй берди. Каракаш айым теги кубанычтан эки бети тамылжып, кара көздөрү жаш кылгыра ойноктоп, кашында турган чийкил жигитти «Ханзада ушул» деп дароо сезди. Шашып, «Апей, Ханзада жен өзү беле? Жээн келгенче жети бөрү келсин. Жээндин акысын бербесек, кымбатка түшүп жүрбөйлү», деди. Назданып тамашалаган болду да, булак эте өргөгө кирип, кайра тез чыкты. Азыр анын колунда чылк ак киштен жасалган, жакасы сур кундуз ичик келди. Тотугуп калган Каракаш айым көздөрүн жаш кездегисиндей күлүңдөтүп, «Кана, аттан түшүңүз Ханзада жен. Төбөсү көккө жеткен күндө да тагасынын эшигине ат салып турбайт. Түшүңүз», деди. Бул элдин салтына купуя моюн сунуп, Абдурахман көзүн сүзө баш ийкеди. Муну көрүп, Насирдин бек аттан түштү эле, Каракаш айым киш ичикти көйкөлдөп, үстүнө жаап, өңүрүн, этегин тартып, эки жагын сылап, өз колунан чыккан иштин көркүнө, кунуна иштен кубанып мактанып турду. Киш ичик жаш мырзанын кагалес боюна куп отурду. Туурасын чыгарып, салаваттуу, көзгө толумдуу кылып жиберди. Домбу баштаган билермандар колдорун бооруна алып саламга келишти. Булардан башка бул салтанатка катышууга бейдин эсине кирбеген жай адамдар да көп эле. Насирдин бек туугандарды бир тегере тетиктеди. Жүзүндөгү жылуулугу ошол замат жоголуп, кырдуу сунган пейил күтүп суз тартты. Алдында бирөөнүн көзү шыйпаңдап, бирөөнүн көзү чоочуркап, бирөөнүн көзү таңыркап, бирөөлөрдүн көздөрү алда кандай коопту сезишкендей артта чүңүрөйүп тиктеп турду. «Ассаламу алейкум, Ханзада!» Дүпүрөп жапырт айтылган саламды Насирдин бек эрин кымтып, суз туруп укту. Акырын эрин кыбыраткан болуп, суз алик алды. Жаманкулдун ашы Насирдин бек келген күнү чоң салтанат, шаң менен башталган. Андан бери бир жума өттү. Качан бүтөрү белгисиз. Айтымга калсын үчүн күндө санжырга, күндө тамаша. Ашка барсаң ашка бар дешет тоолуктар. Аш берген айыл аш канча күнгө созулса, ошончо күнгө чейин ашка келген миңдеген көпчүлүктү эчтемеден кемитпей турушка милдеттүү. 10-дон 5-тен бөлүп, үйгө түшүрүп, күнүгө бир жандык союп, аттарына жем, чөп камсыз кылат. Ошончо көпчүлүктөн бир эле киши күтүмүнө ыраазы болбой, таарыны чайтып кайта турган болсо, аш ээси эмес, бүт бир уруу журтка сандырак келет. Нарк ушундай. Ошон үчүн аш башы Абилбей камды катуу көргөн. Өзүнүн аталаш уругу эмес, бүт аксы багытындагы уруулардан үй көчүртүп, Кызылжардын сары жайыгына кыркар тектирген. Ар бир үйдүн эшигине бирден кемеге койдуруп, үйэси карал болуп тик туруп күтүнүп, көзүнүн агы менен тең айланып, жумшаган жагына ботунун учу менен жүгүрүп, конок алууда. «Ойнот аргымакты, ойнот. Эрулду энебиз ушундай ишке төрөгөн, ойнот. Хайт, эрдемсиген чыгып алсын. Хайт, тайт,
Хайт, тайт! Ерөл майданы тегеректеп, жардап тиктеп турушкан көп ел, токойдун шамалындай дүүлдөп, толкуп кыйкырып, сүрөөн таштап жатышты. Ортодогу түз майданда башын кызыл жоолук менен чарт буган Бекназар алчактаган кара кашка аргымакты тезгинен жыя темиңгилеп, так түйүлдүп, кайра камчылап этин ачынтып, колундагы жалаң кылычты ыргытып тосуп, өрөпкөп, алда кандай чыдамы кеткендей албуутанып турду. О, ким чыгат буга? Чыгат да эне төрөгөн Ким чыгат? Ай, чыгара турганы болсо, чыгарбайбы? Чыгарбаса байгесин айтпайбы? Буга ашбашы. Эмне шашасын, токто сен. О, тигилерди көрдүңбү? Ханзада өңкөй кашкадан 40 жигит ээрчитип келип отурат. Ошону айт. Шашып кайда барабыз? Тамаша көрөлү. Кылка турган кашкалар эт жеш үчүн эле келди дейсиңби? Ким билет? Бийлер дөңдө. Алар да майдандан көз алышпайт. Абилбей үн чыккан жактарга астыртаан көз таштап, мостоюп суз. Насирдинбек үндөргө кулак салбайт. Тыктуу кылычка чыгып, ат ойнотуп турган элеттин азаматына аваз кылып жатты. Ана, тага, ана, деп үзөңгүгө тура калды. Бизге көкпөр таштаган азаматтын өзү, ана. Аңгыча булар турган дөңгө бир жигит чаап жетти. Таксырлар, эр чыкпаса, Баатырдын байгесин чыгарсын дейт. Ким? Деди Абил мойнун созуп. Аксакалдар. Эй, аксакалдарга айтып бар, шашылбайлы. Эр чыкканча шашылып, байгесин өзлөрү алып койду дебейби, бөтөн эл. Журт эмеспи, чыгар. Абилбей көкүрөгүн керип, эки жагын каранып койду. Аны түшүнүп, теги Абдырахман акырын башын ийкеп, ууртун жымыйтты. Абилбейдин да көңүлү жылып турган эле. Бекназар Баатыр кыйкырык сайын оштонуп, карагашка аргымакты кош аякта да тик тургузуп, майданга чимирилте чаап жүрдү. Ушунун өзү да бөтөндүн көзүнө сөр болуп, Абилбейге ариет жалгап, зоболосун көтөрүп жатты. Ал акырында бактылуу жүз менен Насирдинбекке: "Жээним, биздин Баатырга диттеп киши чыга албады. Не дегейсиз? Не ойлук кылгайсыз?" деп таазим этти. Улук мейман деп жакын адам катары санаганын түшүндүрүп, Абилбей аштын тамашасын Насирдинбекке башкарткан болчу. "Уруксат кылыңыз." Жан жигити Батыр башы Ташкалле бегин сүйлөтпөй сыңар тизеле калып, баш уруп жиберди. "Уруксат кылыңыз, бек." Насирдинбек нестее түштү. "Сизге эмне болду?" "Уруксат кылыңыз, бек." Ташкалленин үнү калчылдап чыкты. Эгер беги уруксат кылбай койсо, ал жулкунуп туруп кете берчүдөй, же ошол бойдон бүк түшүп, солуктап ыйлап жиберчүдөй. Насирдинбек токтолуп калды эле, Абдырахман акылчы жумшак жылмайып койду. Бул анын макулдугу болчу. Насирдинбек алакан жайды. "Жигит бири Шаймардан колдосун, Ташмат Баатыр, Омин." Ушул сөз менен кошо көздөрү кооптуу ойноктоп, Эрөөл майданга жалт этти. Бул сапар анын көзүндөгү бейпил аваз жоголуп, жылуулугу кетип калган эле. Эрдин бекем кымтынды. Ташкелде шарт тура калып, 3 ирет таазим кылды да, топтун кобураган батасынын коштоосу менен артка бурулду. Ушул учурда жигиттеринин бири ээринде бийик бөктөрүнчөгү бар карагер тобурчакты суулуктап жетилип келди. Насирдинбектин артында туу түбүндө катып турган сурнайчы эр чабыштын көзүн тартып кирди. Көрсө дабыл коштоду. Насирдинбек ордунан козголду. Коштоп жүргөндөр коопко түшүп дүрдүктү. Күлкү тамаша менен турган бейпил элди теги сурнай сестентип жиберди. Күнгө күйгөн кара чекелер ойго бата чүрүшүп, кыл баскан эриндер бекем кымтылып, сандаган чоң тебетейлер үнсүз кылкылдады. Бул эмне? Ызырынып чыкты да, деп жиберди кимдир бирөө. Ушуну менен жанагы бир пастык түгөндө. Корккон, жини келген, табалаган сөздөр чегинен ашып, камышка тийген өрт болуп чатырап кетти. Ана! Сыйлар бүт атка чуркады. "Ой, турасыңарбы? Башыңар дарбыз болуп колуңарга түшүп калганда ойгоносуңарбы? Мына кокуй деген ушул." Дөштөрдө тебетейлерин чыканактарына төшөп, майданды тиктеп тынч жатышкан бейпил топторда дөрүлдөп турушту. "Ой, журт, асте, тынч өтсүн аш. Не көрдүңөр кутургандар? Эрөөлгө чыккан эр күлүп чыкчу беле? Ошончо айбаты, сүрү болбосо." Ушинтип кимдир бирөөнүн үнү дүүлдөгөн элдин кыйырына жаңырып жатты. Тебетейин колуна алып, бирөө атын таппай калдастап жүрдү. "Кокуй, мынтип жоон саптуу камчы албай келип отурганда, бул кокуйлар кокуйду салат көрүнөт. Наалаты, наалаты. Оозуңда каралың барбы, ия?" Домбу чоң тебетейди ат менен өмчөктөтүп, чокуга камчы менен бир шилтеп калды. "Жап оозуңду.
Жыланның құйрығын басқаны турасыңарбы? Кишинин тебетейи учуп коргулай берди. Токто, хан тагасы, айбым кайсы? Деп ачуу чаңырды. Бас үнүңдү. Ушу тапта үнүңдүн катуу чыгышы күнөөң, жаагыңдын жап болушу болжоң. Тарт нары. Домбу элди аралап бастырып кетти. Ак кийим кийген жарчылар аттарын локулдата желдиришип, туш тарапка эрөөлдүн шартын майышкан муңдуу үн менен зоңкулдап ырдашып, жарыя кылып жүрүштү. О, калайык! Азаматтар намыс үчүн чыгышты албас чыктуу кылычка. Аты чаппай, тизеге какмай жок болду. Эр чабыштын шарты ушул. Өлгөнү консуз, жеңген эрге төбө баштаган 2-9 байге бар. О, калайык, угуп ал. Өлгөнү консуз, жеңген эрге байге бар. Бир тараптан Насирдинбектин жигиттери катар, бир тарапта жардаган элет. Эки жак жылчыксыз аска болуп, тым-тырс болуп тирелип калышты. Көздөр шойкомдуу ойноктоп, тиги мелтиреген жайыктагы эки караанда. Кээ бирөөнүн ичи кайнап, эрини бек кымтылып, иреңи кумсарса, кээ бирөөнүн оозуна «Я Кудай!» кирип колдору калтырап жакасына барып жатты. Ошол жерде бир жумуру баштын оюна тиги биринин ажалын бири колуна жалаң кармап, Азраилдин канаты учуруп, бетме-бет келаткан эки жигиттин каны, кырчын өмүрү келбеди. Кайта эски кек, өткөн өктө тартып, эки жакты бирдей тымызын каршыктырып көкүтүп турду. О, Кудай, намысты кетирбе. Сакалы белине түшкөн карысында, айырмашта отурган жашында, кандайдыр бир жалпы мүдөгө окшогон кандайдыр бир самоо жетектеп жатты. Намыс. Ушул сөз ортого ташталып калган жерде көчмөндөр көк мелжиген чеп болуп туруп беришет. Ушул бир сөз менен шаарларды жексен кылган өрттү чыгарышат. Тайпа-тайпа элдин атын өчүргөн кандуу жаңжалды башташат. Ушул бир сөз менен кыл чылбырга өз башын өзү салып, ушул сөз менен бирөөнүн бутун кучактап, бийик боюн бас кылышка барат. Кымбатка турган намыстын баасы, пайдасы эртең канча? Аны менен кимисинин иши бар. Намыс. Намыс кеткен жок. Ушул эки ооз айтым сөз көңүл төтөгү артып калса, ошол жетиштүү. Ошол канемет. Бул эл ушунусу менен күчтүү. Ушунусу менен шордуу эле. Аргымактар түтүндөй чубалып, төрт туяктан учкан чаңды илештирбей, эки беренди заматта бетме-бет келтирди. Эки берин ачуулуу бүркүт көздөрүн кадашып, тизгиндерди кескин тарта беришти. Аргымактар кош аяктап тура калышып, токтоно алышпай чимирилип кетти. Кайра оңолуп, абаны шооладай жара тилеп турган ак болот кылычтарды бийик таптай бири-бирине бой урушту. Кылычтар күнгө жалт-жалт деп, бирине-бири зор күчтөр менен карс-карс чабылып, миздеринен от төгүлдү. Ташкалле Кокондун, Маргалаңдын чебинде бекерликтен урушарга киши таппай, чатак издеп, чайкана кыдырып, наша тартып мас болуп, ар кимге кылыч тап кылып, ызылдап качкан кишинин артынан каткырып күлүп басып жүрчү. Ким кой дейт? Ташкеле Хазирети хандын туун уулу Насирдинбек мырзанын эрке жигити. Күрөштө, мушташта өз чөйрөсүндө буга тең чыкчу эмес. Ошондон улам ата-энеси койгон Ташмат аты калып, Ташкеле атыгып кеткен. Нечен жылдардан бери өзүнүн жаш мырзасына караштуу сыпайларды, сарбаздарды кылычыгына машыктырып жүргөн устаты болчу. Мына бүгүн тиги элеттин боз башынын эрөөлгө мурда чыгып, ат ойнотуп турушуна ал чыдай албады, токтоно албады. Ээн жерде эсирген бирөө анын төбөсүн тебелеп тургандай туйду. Кыйды Ташкеле. Азыр биринчи беттешкенде эле элеттин эсирген боз баш эмес, тереңинен от күйгөн заардуу көздү көрдү. Оңой майышкыз катуу колго урунганын сезди. Ошол замат боз башты кылычтын сырты менен кеңгирете чаап, этегинен чаңга сүйрөп таштайын деген эрдемсинген кыялы дароо коюп, баатыр башы боюн качыра сак аракетке өттү. Канткен менен мындайды башынан көп өткөргөн ыкчыл. Ал кыстап, ыктатып сүрүп, өктөмдүк кылып баратты. Чак-чак, шыр-шыр. Кылычтар миздеринен от чачып, бирине-бири кайралат. Аргымактар моюндаша майышып, теминги тигенде кайра дирт атылып, көк чапчыйт. Кастар улам өчүгө кылыч тирешип, алка жакадан бурдашып, шарт ажырашып кетип, тажалдана кайра беттешип жатышты. Ой, хайран берендер. Намыс үчүн кара башынан кечкендер, сактай көр. Жигит бири сактоочу болсоң. Карачы. Мынтип кылычтарын тыкылдатып жүрө беришсе, кечке чейин жүрө беришет да. Өй, кишинин алдын тоспо, кандай немесин? Бияка катарга турбайсың бел менен. Сенден башка киши көрбөйбү? Тур бияка. Тык. Эмне чыкты мындан? Алдырбай жатышат да. Ыгы келе калса го, аяшар түрлөрү жок булардын. Кылычты ар ким байланат. Чабарына келгенде азамат жигит шайланат.
Андай эрекенсиң, чыкпайсыңбы? Кайда чыгат, койсоңчу. Көргөнбүз жоон өпкөлөрдү. Майдандан көз албай, улам обдулуп ат үстүнө тура калышып, муундары титиреп чыйпылыкташып турган эл чуурдай түштү. Эй, кайран жигит, бул кимиси болуп кетти, садаган кетейиндер. Ошол замат шабыраган үндөр тып басылып, миңдеген көөдөндө улуу кубаныч менен коркунуч кылтылдап кыл таразага түштү. Кимиси? Дүйнө өлүк жаткан үйдөй шырп этпей калды. Боз топуракта эрдин башы каны жошулуп, тоголонуп жатты. Бийик бөктөрүн чөктү, капкара аргымак эл теңдеп четке желип жөнөдү. Турган эл толкуй түштү. Бир убакта дене шалак этип оонап кетти да, бирок буту үзөңгүгө илинип сүйрөлүп, аргымак кошкуруп үркөп кергичтеп чуркады. Кокуй, Бекназар, таш оозуңа. Ошол учурда экинчи баатырдын колундагы кандуу кылыч көккө ыргыды. Бекназар. Эл жеңгер жигиттин алдын утурлап, селдей дүңгүрөп агыла жөнөдү. Обочо дөңгөдөгү кара булуттай калдайган билермандардын тобу негедир кыймылсыз, үнсүз болуп калды. Өзгөчө Абилбей чөлдөгү боз моло болуп катып, иреңи кул ботодой кубарып кетти. Нечен кылта кырккан жерден бир тал чачына забын келтирбей, соо чыга билген аярдын оозуна сөз кирбей калды. Ой, жараткан, мага камдаган дагы кандай шумдугуң бар эле? О, шумурай Бекназар, о, Каңкускурай. Абилбейдин сергек көкүрөгү эртеңки күндүн түрү кандай болорун болжой албай, акыл дүрбүсүнү токтото албай тунжурады. Насирдин бек капыстан жаака жегендей көздөрү чекирейип, нес болуп катты. Дабыл карсылдап, улам өжөрлөнө, улам өчүгө урулуп, кулак тундуруп, сыпайлардын аттары тыбырап, колдору кылычтардын сабына сермелди. Насирдин бек да ушуну сезип, ушуну эңсеп тургандай, Абилбейдин чекесинен чыпылдап тер чыгып кетти. Дүңгүрөтө ураан кыйкыра, чуру-чуу түшө ээрчип чапкан элге жеткирбей, Бекназар катуу келатты. Насирдин бектин эки көзү чакчайып, теги жакындаган сайын улам чоңойгонсуп жалтырап, колу калтырап, белиндеги бир атма орус тапанчасына жабышты. Тапанчаны акырын сууруй баштады. Абдырахман анын колун кагып жиберди. Кокон эмес бул жер. Сулуу буурул жорго чуулга селтилдеп, кулактарын тикчейтти. Мээ кеңиреткен айгай, куюндай сүрөөн Бекназарды алып өтө берди. Кулагы чыңырып, өзүнүн кайда турганын сезбей кеңиреп, колун тапанчага карышкан бойдон купку болуп Насирдин бек селейип турду. Элдин Бекназарды ортого алып, катуу келген ири алды күрөөнүн түбүндөгү көп үйлөрдүн биринчи урунганына ириле түштү. Ким бар? Ким бар, айланайын? Үйдөн элечектөө бир кемпир чыкты. Күндүзү тынымдан, түнү уйкудан калып жарым айдан бери мейман күткөн да, кемпир уйпаланган, жүдөгөн эле. Ал корккондой, таңыркагандай нестейип, киртиген көздөрүн алсыз ымдалап, келгиле, жолуңар болсун баатырлар, деп оозун кыбыратты. Аксар башыл, айланайын эне, аксар башыл, намысыбыз кеткен жок. Кишилердин бири балбалактап, бууну бошоп, артынан оонап түшө баштады. Эмне? Намыс? Кайдагы намыс? Кемпирдин акылына чүргүлө бербеди. Не болсо да, бир жакшылык экенин сезип, баш ийкей ар кимди тиктей берди. Болсун. Теги атынан оонап түшкөн киши өзү көк ала сакал болуп жүргөнүнө карабай, кемпирди эне атап жашып, айланайын ак эне, өзүң бейне кылган, Бекназар уулуң тыктуу кылычка түшүп, намыс алды. Кубана турган күнүң жан эне. Тыктуу кылыч, тамашаң түшай. Ия, далай эрдин жаздыгы куураган жок беле? Ушундай далай жаш кара чүңкөлөп какчанып калбады беле мындан? Кемпир алаңдап кетти. Бекназардын каны ичине тартып, эрдин бекем кымтынып, кимдедир кеги калып кеткендей санаалуудай. Жеңиштин ыракаты сезилбейт. Бапыраган көпчүлүктүн ыгына коюп, өзүнү кайдыгер сыяктуу. Карагашка аргымактын кирпигинен тер тамчылап, үстүндөгү коргошун салмак улам оорлоп бараткансыйт. Ноюп, бир орунда тура албай бураңдай берди. Көпчүлүк Бекназарды аттын үстүнөн көтөрүп алышты. Эне кучагын жайды. Иреңи бир бозоруп, бир кан толкуп, болсун айланайындар, деп карбаластап, калдастап туруп бирдемесин унутуп калгансып, үйүнө жүгүрүп кирип, кесеге суу алып кайра чыкты да, баатырдын башына үч тегеретип, ырым кылып, ичинен бирдеме күбүрөп, өрттөнүп атып бараткан күндүн артынан алыс чачты. Ошол замат тапыраган эл сары башыл ак улакты бакыртып мууздашып, колтугун жарып, ысыгы менен өпкөсүн сууруп алышты да, жабыла өтүнүп, кемпирге кармата беришти. Энеден ыйык, энеден кымбат эмне бул дүйнөдө? Келиңиз, жакшы көңүлүңүз менен, жеңил колуңуз менен
Баатыр уулуңузга өпкө чаап таштаңыз эне. Кемпир үңкүйүп отуруп берген Бекназарга тегерине басып, колундагы кандуу ысык өпкө менен чокуга, ийинге, колго, тизиге домдоду. Назары аштан сакта, назары аштан сакта, көз салганын көзүнө көр топурак тыгылсын, тилдүүнүн тили кыркылсын, элиңе аттай арка, тоодой медер боло жүр айланайын, деп күбүрөп домдоду. Ырым айтты. Кемпирдин тизсиз кызыл ээги кемшейип, мурдун быш тартып муңайып кетти. Мынтип миздүү кылычка түшүп, ажал менен бетме бет кармашып, өлбөй келип отурган уулга көңүлү жибеди. Өпкөнүн урулгандан карайып чыгышы ырым ошол. Кирген кирине жаман көз, жаман лабиз, баары ага жабышып, адам денесинин тазарганы болмокчу. Өпкө урулгандан карайды. Кемпир жамандык күл менен кошо чык, күн менен кошо батып кет, деп батышты көздөй алыс ыргытты. Жарчы зоңкулдап жамактап ырдап, о калайык кулак сал. Бир күнчүлүк жерге айдалат күлүктөр. Сүрөм болбойт. Сүрөлгөн атка соорун жок. Укпай калдым дебегиле. Чечип таштагыла эмитен күлүктөрдүн чылбырын. Чылбырлуу күлүк байгеге кошулбайт. Тамашаны башкарган ханзада Насирдин бектин эрки ушул. О калайык кулак сал. Укпай калдым дебегиле, деп жарайтып, алдындагы жоргосун зыргытып, 2-3 жолу көп элди аралай кыдырып өттү. Камдангыла. Чай кайнамда жолго чыксын күлүктөр. Жер алыс. Кызыл Рабатка коно болот. О калайык. Саяпкерлер дүүлүктү. Кай бирөө күлүктөрүн четке тартып, өз жамаатын тегеректетип, айбан малдын бактысын Кудайдан тилеп, жолу ачылсын деп бата ала баштады. Мадылдын көңүлүндө тору кашка кылт этип көрүнө калабы, бир жерден деп, дагы эле үмүтү үзүлбөй, эки жакты арытып диктейт. Кайран биздин тору кашка ат болгондо, дейт ичинен. Мен дагы жылтыратып кошуп турат элем азыр. Мадылдын жүрөгү туз куйгандай атышты. Миң койлуга карышкыр тийсе, бир койлуу бычагын ала жүгүрөт дегендей болуп, биздин жалгыз атты уур алганын карабайсыңбы? Мадыл иштен сыздады. Бети тыржыйып, эки жакка максатсыз каранып карбаластады. Бир тааныштын баласы атасынын чобурун нары бери бастырып жүргөн эле. Кашаң чобурду башка көзгө чапкылап, салпылдата желдирип, "Ой Мадеке, ой тору кашка", деп бала апкаарып кыйкырып чыкты нарыдан. "Ата!" Мадылдын кулагына тору кашка деген сөз шактай түштү. Жалт карап, жүрөгү булкуп кетти. Бала чырылдап жетип келди. "Тору кашка, биздин ат." Мадылдын төбө чачы дүрүлдөй түштү. "Ыя, кайда? Тору кашка, ыя кагылайын Кудай." Тиерде байгеге кошкону алып чыкты бирөө. Бала көрсөткөн жакты карай Мадыл далдактап жүгүрүп жөнөдү. Эл жардап карап калды. Мадыл өпкөсү толуп, "Бери көр Кудайым ай", деп ыйлагысы келгендей, көзү ымыр-чымыр болуп кетип баратты. Эч ким менен иши жок. Чын эле тээ четте бир чабындес бала кымкап үртүк жабылган аттын ары бери жай бастырып туруптур. Камыш кулагы, үртүктүн көкүлдүгү ачыла түшсө, маңдайынан тумарча кашкасы жарк көрүнө калат. Койругу карлыгачтын койругундай кылынып, эки ача түйүлгөн. Күлүктүн көзү сүзүлүп, үргүлөгөнсүп кетип, кайра куш сыяктуу акырын селт этип ойлонуп, жерге жукпай жеп-жеңил басып турду. Кандай ат болсо да, куп табына келген кези окшоду. Мадыл бакырып, "Өзү, тору кашка, өзү айланайындар өзү", деп жиберди. Тору кашка, кашкасын карачы, тору кашканын басыгы, тору кашканын тумшугу, тору кашканын кирпиги. Ал өкүлдөп жетип барып, "Төш, өй урунун баласы", деп аттын тизгинин кол сермей берди. Күлүк селттеп, чабандес бала дыр коюп карматпай кетти. Кем ууру? Токто", деди Мадыл артынан далбактап чуркап. "Токто бери, көрсөтөм ким ууру экенин. Мес ага." Чабандес бала камчысы менен ээрдин каршы жакты жаңсап көрсөттү, жакын жуутпай. Эл чогулуп кетти. Бир аксакал, "Эй бала, бери кел", деп чакырды чабандести. "Кимдин аты?" Чабандес бала аттын башын бир аз тартып, сестенип, "Домбунун", деди. "Хан тагасы Домбунунбу?" Чабандес бала башын ийкеди. Кишилер кужулдашып калышты. Сарыбайдын тору кашкасы кайдан түшүп жүрөт анын колуна?" Аңгыча күлүктү мааракеге кошордо көрүп коеюн деп 5-6 коштоочу менен Домбу келип калды. Ал денеси толук, кыркма кара сакалдуу, майланышкан чалыр көз киши эле. Күлүктүн тегерегинде чогулуп жаткан элди көрүп, көңүлүнө бирдеме тык этип, бир ууртун тартып мыйыгынан күлүп, акырын бастырып келди. "Биздин ат, о айланайын журт. Бул биздин тору кашка", деп кыйкырып жатты Мадыл. Жанагы аксакал, "Тегине, Домбу бий өзү дагы келатат. Чаңырбай тура тур, аныгын билели.
мына ел турат. Чын эле торығашқа ат болсо, деп жұбатат. Уырлық болсо қармалат, тапқан болсо сүйінет, таныған алат. Домбунун көзі чалырайтып, иреңі бұзылып, ушулардын баарын угуп келип, эмне жыйын, деди катаал. Эмне сөз? Мадыл жетип барып тизгинден алды. Ууру, бий болбой өл, ууру, бер биздин атты, бер. Домбу ачуудан капкара болуп, "Эй, оозуңа карап сүйлө, томаяк", деди. "Кайдагы ат? Атыңды тааныйсыңбы, Антургур?" Аксакал ортого түштү. "Бей, Сарыбайдын торugашка атын ууру алган. Өзүңүз да билесиз, баарыбыз билебиз", деп баштады ал. "Ошол кашка ат деп, мал ээси таанып, өрттөнүп отурат." Домбу "Бери кел", деп чакырды чабандес баласын. "Атты байлап кой." Анан аксакалга карады. "Пайгамбардай кары экенсиз, сакалыңызды сыйладым. Болбосо мындай жалаа үчүн өз терисинен өзүнө шайы көйнөк кийгиздирет элем. Тегине ортого байлатып койдум. Томшогон сыккан малын ар ким тааныйт. Алсын тааныса атын." "Тааныйм эле, тааныбаганда", деп Мадыл дудаланып артка жүгүрдү. "Тарт мындай", деди Домбу катуу. Эки жигити Мадылды атка жеткирбей, бакыртып, дырылдатып четке сүйрөштү. Ушуну менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдывалиев. Саламатта калыңыздар.